Assalamu алейкум, каналыма кош келиңиз. Бүгүн сгушонка даярдайбыз. Каналдан алыстабай, мени менен чогуу бирге болуңуз. Кандай жасалат деп кызыгып жатсаңыз, видеону аягына чейин көрүүнү сунуштаймын. Сиз да өз колуңуз менен даярдап көргөн соң, дүкөндөн сгушонка сатып албай каласыз деген ойдомун. Анда мени менен чогуу бирге болуңуз, биз баштадык. Казаныбызга 1 стакан толло кум шекерди салып, 1 литр сүттү куюп алабыз. Мен сиздерге 1 литр сүттү даярдадым. Эгер сиз көп өлчөмдө даярдасаңыз, чоңураак идишке салып алсаңыз, өлчөмдөрүн көбөйтүп даярдап аласыз. Кум шекерди винчиктин жардамында аралаштырып эритип алабыз. Печкага жай отто коюп, кайнап чыгышын күтөбүз. Арада аралаштырып туруңуз. Эгер жогорку отто даярдасаңыз, тынбастан аралаштырып турушуңуз шарт, анткени сүт астына тартып күйүп кетет. Мен орточо отто даярдадым. Мына кайнап жатат, түсүн өзгөртүп, даяр болуп калды сгушонка. Бат-баттан тынбастан аралаштырып туруңуз. Кайнап жаткан учурда цветин өзгөртүп, коюлашкан учурда бир чымчым сода же болбосо бир чай кашыктын учунда соданы салып, бат-бат тынбай аралаштырыңыз, анткени сода сүт менен аралашканда өтө көбүрүп ашып кетиши мүмкүн. Ошондуктан тынбай аралаштырганыңыз оң. 10 минутадай кайнатып, астын өчүрүп, муздатканды коебуз. Абдан сонун, цвети да тунук. Биздин сгушонка молокобуз даяр болду. Даяр молокону сүзгүнүн жардамында өткөзүп алабыз. Эгер менин видеом жакса, сөзсүз лайк басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп, комментарийга өз пикир ойлоруңузду сунушуңузду калтырсаңыз болот. Каналыма катталган эмес болсоңуз, каналыма катталып, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгуроочону кагып коюңуз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуз.